Садыр Жапаров мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы жок экенин тагайтты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев акыркы окуялар жана коомчулуктагы ар кандай талкууларга байланыштуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырып, анда айрым тактоолорду киргизген. Анын айтуусуна караганда, президент Садыр Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттемеси жок экенин тагайтты. Анын негизги максаты чыныгы улуттук консолидация, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн биригүү деп айтылат билдирүүдө. Акыркы окуяларга жана коомчулуктагы ар кандай талкууларга байланыштуу төмөндөгүлөрдү тактап кетким келет. Президент Садыр Жапаров өз кайрылуусунда мурунку президенттердин эч бири менен жеке кызыкчылыгы, кастыгы же милдеттенмеси жок экенин тагайтты. Анын негизги максаты чыныгы улуттук консолидация, кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү үчүн биригүү. Өлкөнүн бардык жетекчилеринин кемчиликтери бар. Эл аларды жакшы билет. Ошону менен бирге жакшы жактарын да эстен чыгарбайлы. Эгер Алмазбек Атамбаев тууралуу айта турган болсок, биз ал башкарган убакытта позитивдүү учурлардагы болгонун унутпашыбыз керек. Тилекке каршы учурда коомчулук арасында жана социалдык түйүндөрдө мурдагы президенттердин учурда бийликтин жана башкалардын талапкерлеринин ортосунда талаш тартышууланууда. Буга байланыштуу бардык тараптарды өз күчү менен энергиясын өз ара мамилеге териштирүүгө эмес, мекенибиздин бакубаттуулугу үчүн жаратмандыкка багыттоого чакыргым келет. Президент Жапаров Исхак Раззаковдун убагынан бери келе жаткан өлкөнүн бардык кийинки жетекчилери жаман нерселердин баарын өзүнөн мурункуларга жабыштырган адатты бузуп салгысы келет. Бул президенттердин жолугушуусунун негизги максаты болгон жана аны мындан башка жашыруунун мааниси жок. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков да Садыр Жапаров менен Кыргызстандын мурдагы президенттеринин жолугушуусу тууралуу пикир калтырды. Урматтуу замандаштар, президент Садыр Жапаров экс-президенттер менен болгон жолугушуусу тууралуу жазган билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда талкуулар жаралды. Мындай күтүүсүз кабар көпчүлүккө жагымдуу болду. Кубануу менен талкуулап жатканын байкап жатабыз. Бирок саналуу топ тарабынан талаш тартыштар жаралып, негизги тыянак чыгаруучулар орун алып жатканын көрүп жатабыз. Президент мурдагы эл башчылары менен эмне максатта бир тегерек столдо чогулганын, негизги максатын өзүнүн билдирүүсүндө ачык айтты. Анда мурдагы президенттердин кайсыл бирин мыйзам жоопкерчилигинен бошотуп, аларды өлкөгө кайтарып келүү жөнүндө сөз айтылган жок. Тескерисинче, эгемендик алган жылдардан бери саясий көз караштардын кагылышы, улуттук өзөгүнө олуттуу сокку уруп келе жаткан регионализм, трайбализм көйгөйлөрүн чечүү менен элдин ынтымагын бекемдөө башкы максат болгону ачык айтылган. Муну менен президент Садыр Жапаров өткөн кеткенге кылчайбай, мамлекет башчысы катары тарых алдында жана келечек муун алдында өз вазыйпасын аткарды. Мындан кыйкым издеп, президенттин элди ынтымакка чакырган ниетин кайра тескери жакка буруп, ич ара бөлүнүп жарылып, тирешти ого бетер козутпайлы. Мамлекет башчысынын жакшы ниетин колдогондун ордуна кайра аркы же берки өйүз болуп, акыйнек айтышып отурганыбыздын өзү тарыхы бай, айкөл эл катары, улут катары бизди кооздобойт. Ооба, Кыргызстанды башкарып кеткен ар бир президенттин жакшы да жактары, кемчиликтери да болду. Баары мамлекет жана эл үчүн иштешти, аракет кылышты. Ошону менен катар каталарды да кетиришти. Ал эми азыр анын баары тарых. Биз кандай каталарды кетиргенибиз баарыбыз жакшы билебиз. Ким кандай каталарды кетиргенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошентсе да өткөн кеткенге кылчактап, таарыныштарды ортого салып отура берсек келечек болбойт. Алдыга жылалы деген жакшы ой президент Садыр Жапаровдун саясатындагы негизги приоритеттүү багыты. Биз бир атадан тараган бир мамлекеттин уул кыздарыбыз. Ич ара душмандашкандан баарыбызды жараткан сактасын. Ал же бул саясатчынын тарапташымын дегендердин баарын сабырдуулукка чакырабыз. Ынтымакта бололу. Бири-бириңиздердин көңүлүңүздөрдү оорутуп, кайым айтышууну улантпаңыздар, токтотуңуздар.